Дәвәт дин жеткирүү 29. Жабир бин Абдуллах радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин жагдайым силер менен төмөндөгү мисалдай. Бир киши от жагат, чиркей менен көпөлөктөр отко учушат. Жанагы киши аларды оттон кууйт. Мен дагы ошол киши сыңар. Силерди тозок отуна жеткирбей, бел курчоңордон кармап калайын деп жатам. Бирок силер менин колуман жулунуп чыгып кетип жатасыңар, тозоктун отуна карай." Жабир бин Абдуллах радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин жагдайым силер менен төмөндөгү мисалдай. Бир киши от жагат, чиркей менен көпөлөктөр отко учушат. Жанагы киши аларды оттон кууйт. Мен дагы ошол киши сыңар. Силерди тозок отуна жеткирбей, бел курчоңордон кармап калайын деп жатам. Бирок силер менин колуман жулунуп чыгып кетип жатасыңар, тозоктун отуна карай." Жабир бин Абдуллах радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин жагдайым силер менен төмөндөгү мисалдай. Бир киши от жагат, чиркей менен көпөлөктөр отко учушат. Жанагы киши аларды оттон кууйт. Мен дагы ошол киши сыңар. Силерди тозок отуна жеткирбей, бел курчоңордон кармап калайын деп жатам. Бирок силер менин колуман жулунуп чыгып кетип жатасыңар, тозоктун отуна карай." Муслим. Пайдасы. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө карата аябай ырайымдуулугу жөнүндө айтылып жатат. Үммөтүн тозок отунан сактап калуу анын жүрөгүндө болгон. Навави.